Урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, баарыңыздарды кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Биз болсо убада бергендей биздин кородогу тайлар тууралуу экинчи видеобузду тартып жатабыз. Эгерде биздин биринчи видеону көргөн болсоңуздар, биз 1 декабрь 2019 жылы видео тартканбыз. Ушул эки жабагылар боюнча. Арадан 1,5 ай убакыт өттү. Бүгүн 15 январь 2020 жыл. 1,5 айда биздин кородо тайлар кандай болуп калды? Чоңойду, чоңойгон жокпу? Ошол тууралуу кызыккандар болсо маалымат беребиз. Биздин тай 1 апрель 2019 жылы туулган. Бүгүн атайын боюн ченеп көрдүк. Мен азыр жалгыз тартып жатканыма байланыштуу бир убакта тартып ченей албайт экем. Бою 1,45 болду. Ушул эркек тайдын бою. Биз ченегенбиз. Жаңы алып келгенде, бирок видео тартылган эмес. Анда бою 1,42 болчу. 3 сантиметрге өсүш бериптир 1,5 айда. Ал эми бул ургачы бууру жабагы, бул 10 күн улуу эркек тайдан. Мунун боюн бүгүн ченеген жокпуз, бирок салыштырмалуу бул да эле ошол өсүш бардай көрүнүп турат. Той тууралуу сөз кылсак, бир ай мурун берген той эле берип атабыз. Бул буудай, жүгөрү тартылган, улпак менен аралаштырып берип атабыз. Чөп кенен, кечкисин болсо сүл берип атабыз сууга көптүрүп. Адан тышкары биз бул тайларга балыктын майын берип атабыз. Балыктын майын канча берүү нормаларын биз тактап алган жокпуз. Ошондон биз бир жумада бир 20 грамм шприцке сордуруп эле оозторуна куюп берип атабыз. Өтө көп берүү да болбойт деп ойлоп атабыз. Китептерде окусак, бул бооруна зыян болуп калышы мүмкүн экен. Андыктан ошол бир жумада бир балыктын майларын берип атабыз. Атайын вет аптекада сатат экен. Ошодо. Адан тышкары биз сабиз берип атабыз. Мынакей дайындап койдук. Могул сабиз. Бул жерде ушу 2 килограммдай бар. Күнүгө бир мал берип атабыз. Экөөнү ушу 1 килограммдан туура келип атат сабиз. Муну сабиз атайын тойтка деген сабиздер сатылат экен. Чүй облусунда алып келип берип атабыз. Кабы 200 сомдон экен бүгүнкү күндө. Адан тышкары могул кальций лизин деген атайын минералдык витаминдер экен. Россия өндүрүшүндөгү. Ушудан 20 граммдан күнүгө бир мал жемине кошуп берип атабыз. Бул витамин тууралуу маалымат алгыңыздар келсе, Google'га кирсеңиздер, кальций лизин деп жазсаңыздар чыгат экен. Ушундай тойту берип атабыз. Ушул коронун ичинде жүрөт, чөп, суус кенен. Кыскача маалымат ушул. Туугандар, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Сунуш пикир, сын пикирлериңиздер болсо айтыңыздар. Балким биз айрым нерселерди туура эмес кылып жаткан чыгарбыз. Эгерде туура кылып жаткан болсоңуздар,
өзүңүздөргө ылайык көрсөңүздөр кабыл алыңыздар. Буюрса дагы бир айдан кийин дагы тартканга аракет кылабыз, кандай өсүш болду же өспөй жатабы. Мына ушундай. Эми жаз келсе, Алтайда жазга 1-апрелде бир жаш болот. Ага чейин инелерим минип башташат, үйрөтүп. Күзүндө бир минип үйрөткөнбүз. Адан бери мине элек.